Хамзанын атасы, Асландын атасы, Байхандын атасы Аймеримден кабар алып келишти. Колдоп кеттиңиздер, кызым. Элим 3 жигитибиз келиптир жыласкачы. Старбаке ушу Аймерим кызыбызга ушу өзүбүздүн эл чогултуп берген суммадан ушу 500 миңден кылып 1,5 миллион жардам берип коелу деп. Үчөө келиштир. Аябай сүйүндүк өзү негизи. Кыргыз элим азыркы заманда интернеттин заманы болгон үчүн биздин Аймерим кызымдын сымабы оорусуна кайрымдуулук жасап жаткан маалыматыбыз жакшы тарабай жатат. Урматтуу биздин атактуулар, даңктуулар, блогерлер, ырчылар, сураныч бизге 5 мүнөт, 10 мүнөт убактыңызды бөлүп биздин маалыматты жарыялап бергенге жардам бериңиздер. Эне жүрөгү, апаларыбыз өзүнүн балдар үчүн эмнелерди гана кылбайт. Азыркы учурда Хамза, Аслан, Байхан сыяктуу ооруп жаткан Аймерим деген кызыбызды көрүп жатабыз. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим учурда баарыңыздар деп билесиздер. Кыргызстан боюнча өтө чоң сбор болду. Аслан, Байхан жана Хамза аттуу инилерибизге дал эле ошол диагноз менен бул жакта Аймерим деген да кызыбыз бар экен. Келиңиздер. Кыргыз элим 40-ына чыдаган, 41-ине да чыдап коелу. Ар бириңиздерден жардам күтөбүз. Бул жакта Эмба, Гоженги, Тинков. Туугандар, жапатырмак бардыгыбыз биригишип туруп ушул эжекебизди да жалгыз калтырбай, туугандар, Аймеримдин алдында уят болуп калбайлы. Ушул сборду да жаап берели. Мына апасы жалгыз бардыгыңыздардан үмүт кылып 1 сом болобу, 10 сом болобу күтүп турган мезгили. Медер дагы келди. Мына бардыгына ушул видеону жеткирели туугандар. Бөлүшөлү, историяларга коюп болсо дагы жардам кылсак болот. Соп иштеп калыңыздар. Бардыгыңыздардан күтөбүз. Алла разы болсун. Аймерим кызыбыздын атасы жок экен. Жалгыз гана апасы бар экен. Апакеси азыркы учурда кызынын өмүрү үчүн өтө катуу күрөшүп жаткан учуру. Мен Инстаграмдан Аймеримдин апасынын кайрылуусун көрүп калдым. Ал жерде ал апабыз айтып жатат. Азыр 21-кылым экен. Интернеттин заманы. Биздин үнүбүз кыргыз элине жетпей жатат. Ошон үчүн бизге жардам берип коюңуздар. Урматтуу подписчиги барлар, блогерлер, ырчылар, чоорчулар сиздерден суранабыз. Келиңиздер. Ушул менин үнүмдү элге жеткизип берүүгө жардам бериңиздер деген видеосун көрүп калдым. Кыргыз элим азыркы заманда интернеттин заманы болгон үчүн биздин Аймерим кызымдын сымабы оорусуна кайрымдуулук жасап жаткан маалыматыбыз жакшы тарабай жатат. Урматтуу биздин атактуулар, даңктуулар, блогерлер, ырчылар, сураныч бизге 5 мүнөт, 10 мүнөт убактыңызды бөлүп биздин маалыматты жарыялап бергенге жардам бериңиздер. Ошол кыргыз элим, келиңиздер. Аслан, Хамза, Байхан инибизди колдогондой эле ырчы, атактуу ырчылар, блогерлер сиздерге кайрылабыз. Кайдыгер карабаңыздар, колуңуздардан келсе подписчиги көптөр, көп просмотр алган ырчылар, атактуу, таанымал адамдар сиздерден суранабыз. Анель Гранд ресторанына Мадиева 22А/1ге келиңиздер. Эртеңби бүрсү күнү колуңуздардан келишинче Аймерим карындашыбыздын айып кетишине себепкер болуп калыңыздар туугандар. Болушунча 5 мүнөт, 10 мүнөт болсо да видео обращение кылып кыргыз элимге таратып салалы. Аймерим карындашыбыздын айып кетишине себепкер болуп калыңыздар. Бардыңыздарды күтөрүбүз, маданият өкүлдөрү. Бул нерселерин таркатып коюшуңуздар, видео чыгарып стористерге коюп берип коюшуңуздар да биз үчүн чоң салым жана чоң жардам болот. Ошондуктан эртең баарыңыздарды дагы айтып кетчү сөзүбүз, урматтуу кыргыз элим, биздин кылып аткан обращениябыз азыр сиздерге жетпей калбасын деп, көрүп аткан бизди көрүп аткан подписчиктер, элдер, сиздерден да суранабыз. Атактуу блогерлер ким жакшы таанысаңыздар, подписчиги көп, просмотр кимдики жакшы алып аткан болсо, ошолорду отметка кылып жардам берип кетиңиздер деп отметкага, комментарийге ошолорду отметка алып койсоңуздар да чоң жардам болот. Жана дароо бул видеону кыргыз элибизге кайрылуу катары ошол эжекебиздин үнүн сиздерге жеткирейин деп бул видеолорду тарып жатам. Инстаграмдан эжебиз менен да байланыштык. Ошол жерден бүт карта номерлерин алдым. Кыргызстандан дагы, Москвадан да которо турган реквизиттери. Комментарийга түшсөңүз, эжебиздин реквизиттери чыгат. Жол болсом описанияга кириңиздер. Бүт өздөрүнүн реквизиттерин коюп койдум. Колдон келишинче жардам бересиздер деген үмүттөбүз. Жана кече видеодо көрдүм. Асландын, Хамзанын, Байхандын дагы аталары келип,
эжекебизди колдоп кетти. Колдорунан келишинче өздөрүнүн кошумчасы менен келди. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисап жана башка документтер. Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Урматтуу кыргыз элим, 3 жигитибиз келиптир жыласкачы. Сарбаке ушу Аймерим кызыбызга ушу өзүбүздүн эл чогултуп берген суммадан ушу 500 миңден кылып 1,5 миллион жардам берип коелу деп. Үчөө келишип, аябай сүйүндүк өзү. Негизи анын атасы жок, биз эми ата болуп ушу көчөдө өзүбүз жүрүп, ушул аракет кылып чогулттук депчи. Рахмат жигиттер, чоң ушинтип ойлонуп, чын жүрөктөн депчи. Себеби бизде мындай бул сумма качан чогулат деп ойлодук эле, ал кызыбызга келгенде бир аз ушундай болуп калды, бирок биз өзүбүз барып жардам берип коелу депчи. Рахмат жигиттер. Анан акча маселеси боюнча Хамзан Аслан атасы менен Хамзан атасыныкы бизге бөлүнгөн. Буюрса эртең сеникин чегин чыгарабыз. Бул акчаны делечи жаман кыйын экен. Нары котор, бери котор болот. Бүгүн мисалы бүт бай шотундагыларды чечип келдик. Банктагы очередь болуп калат экен. Буюрса эртең 170 миллион Хамзаныкы чыгат, чеги менен чыгарып беребиз. Эртең сеникиде уже наличие бүт сыймайт деп келди. Анан сеникин чеги. Элге до конца эле көрсөтүп коюшу чеги менен кылып атабыз. Бар наличие кыргызчылык кылбай мындай чеги менен чыгарыпчы. Мына 81 миллион 198 570 сен шотуң өттү. Эртең калган суммасы өтөт. Ошондо аз 500 миңден биякта берип атышкан болсо 1 миллион 69 миң 900 кысқасы 500 миң кем болобу, ошондой болуп берилет. Андан ашканы уже байканга өткөрүп беребиз да. Ар бирин чек менен кыргыз элине отчет кылып, жигиттердин ыраазычылыгын алып, берилди, алды кылып, шотторуна салып, шоттон официально чыккан банковский счету менен тапшырып беребиз. Анан бул видео кыстырма ошо силерге да рахмат. Буюрса азыр барып, мына Айберим карындашыбызга дагы колдон келишинче барып жардам көргөзүп, эгер мүмкүнчүлүк болсо өзүбүз дагы 1-2 күн болсо да кызмат кылып берели дейт. Ошого рахмат жигиттер. Молодцы, чоң. Буюрса мына чекти сен өзүң үчүн сактап кой. Буюрса азыр барып жардам берип келишет. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу момун бир туугандар. Мына биз Аймерим карындашыбызга сборду баштагандан бери бардыгыңыздарда суроолор көп болуп жатат. Кана Асландын, Байкандын, Хамзан атасы деп. Булар да чындыгында бүткөн жок. Булар да уланууда, жанакында акча маселеси, банктардан алуу, жана чечүү, котор ошолор боюнча иштер болуп жатат. Өздөрү мына келишти, атайын бүгүнкү күнүбүздү атайын силерге арнап бөлдүк. Силер жаныбарлар чогуу жүрүп, чуркай албасак дагы бар жактан биз мындай айтканда морально жардам берип атабыз деп. Булар четте карап чыккан жок. Мындай айтканда эшек өтүп болгон жок булар. Булар биз менен аягына чейин, Аймерим карындашыбыз акча чогула чейин булар биз менен. Ошон үчүн ар биринин өздөрүнө сөз берип коелу. Баштап сүйлөсөңүздөр. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, амансыздарбы, бейик орозайыңыздар. Акыркы күндөрү иншалла кылган дуа тилек, орозолоруңуздар Аллах таалам кабылган болсун. Кудайга миң кала шүкүр, ушул 3 баланыкы жабылды. Андан кийин ушул Аймерим деген кызыбызга дагы сбор жүрүп жатат. Кыргыз элим, сиздерден сураныч. Дагы бир 500 сомдон болсо дагы колдоп жиберсеңиздер. Иншалла. Биз эч жака кеткен жокпуз. Биз ушул жердебиз. Биз дагы жыйынтерди эми кылып атабыз. 15 күндөн бери бүгүн банктарга, бир жумадан бери банктарга чукап, чогултуп, мына бүгүн мейинген салып көтүп, эртең бул жактыкын салабыз. Ушундай иштер болуп эле жүрөбүз. Иншалла ушул үчөөбүз сиздер чогултуп берген 170 миллион сомдун ичинен ар бирибиз үчөөбүз 500 миңден 1,5 миллион сом Аймерим кызыбызга кошумча кылдык. Дагы келиңиздер. Көп түкүрсө көл болот дегенди көрсөтүп койдук го кыргыз элим. Кичинеден салып койсоңуздар, Аймерим кызым да иша баштып кетет, жүгүрүп кетет иншалла. Сиздердин катарыңыздар кошулат иншалла. Келиңиздер. Колдоп кетиңиздер кыргыз элим. Бул Атың өчкөр Сыма деген ору менен Кыргызстанда 30дан ашуун бала ооруйт экен. Кимдир бирөөнүн шарты бар, кимдир бирөөнүн шарты жок. Чындыгында менмин деген байлардагы бул уколду алууга 2 миллион акча аларды дагы ойлондуруп отурган нерсе. 2 миллион. Бир уколдун акчасынын баасы 170 миллион сом. Эмне деген сумма. Чындыгында колунда бар бай инсандар үчүн дагы 2 миллион акча бул
чоң суммадагы акча. Үзүлбөгөн үмүт. Аймерим кызыбыздын дагы апакеси колунан келген аракеттерин жумшап атат. Үйгө кирип эне, сыртка чыгып ата болтат. Атанын дагы, эненин дагы ролун аткарып атат. Анткени Аймерим кызыбыздын атасы жок экен. Азыркы учурда айналасындагы активист жигиттер, агаларыбыз колунан келишинче эжекебизге жардамдарын берип жатат. Атасы жок болсо дагы ата орунда ата, ага орунда ага болуп, кыргыз боордошторубуз, кыргыз ага эжелерибиз колдон келишинче жардамдарын берип жатат. Урматтуу мекендешим, сиз дагы колдоңуздан келсе, ушул комментарийга кирип, экибизтерине 1 сом болсо да акча которуп койсоңуз жакшы болот. Эгер ал дагы колдоңуздан келбесе, эч болбосо ушул видеону достор менен, тааныштар менен бөлүшүп коюңуз. Бөлүшкүңүз келбесе, эч болбосо 1 лайк басып, 1 комментарий жазып кетиңиз. Дуа кылып кетиңиз. Биздин колубуздан келген нерсе ушул экен. YouTube'га алып чыгып берүү. Мен буга чейин Хамзанын, Асландын, Байхандын видеолорун өзүмдүн YouTube каналыма жүктөп аттым. Анткени өзүмдүн YouTube каналыма жүктөп, кыргыз элине колуман келишинче жеткизип берип аттым. Ошол бир аз болсо да салым болсун деп. Ошол биздин каналдан да көрүп, элдер жардам берсин деген максатта. Чындыгында биздин каналдан да көрүп, инсандар которуп атты, акчаларын берип атты, билбегендер билип атты. Демек, бул бир аз болсо дагы салым. Ар кимибиз өзүбүздүн бир аз болсо да салымыбызды кошуп коелу. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.